Мынакей кыздар, биз замокту ушинтип тигип алабыз. Мындай кылып айландырып, баягы биз койгон отсечкадан, мына жердеги кесилген жерден бир аз өткөзүп замокту баштайбыз. Эми бул жагына алдыңкы көкүрөк жактын деталин бириктирип тигебиз. Мынакей кыздар, биз болсо замогун бул жерге потайной замокту кошуп тигип алдык. Мен бул жерде бирин өйдө жакка, бир жагын болсо ылдый жакка карап тигип койдум. Чтоб баланс болуш үчүн дайыма эле бир жактан ача берсе, мына көкүрөк жагы шалбырап чоюлуп кетпесин деп, бир жагын өйдөдөн ылдыйга карап мындай ачыла турган кылып, бир жагын болсо мына ылдыйдан жогору карап ачыла турган кылып, мындай кылып туруп бала эмизгенге өтө ыңгайлуу кылып даярдап койдум. Мына бизде эми азыр ВТО деп коет, влажный тепловой обработки деп орустардыкында ошондой деп айтат. Ал дегени үтүктөө дегени. Мына аркадагы мындай тигиштердин баарын бастырып, жалпайт үтүктөп алсак, кийимди тигип бүткөндө бизге ыңгайлуу болот. Аңтарып отуруп үтүктөгөндөн көрө ушул сразу үтүктөп кетсек жакшы. Анан мына жерде мына замок мына жерге чейин келет. Ошо бир көкүрөк чыгып, эмизгенге эле удобно. Бул жерин мен айткандай чөнтөк кылдым. Жанагы бычканда ушул жерине чөнтөк коем дедим эле, чөнтөк кылдым. Азыр мына жеринен бир аз тигиш түшөт. Мына жака окшоштуруп басып тигебиз. Ошо менен биз азыр эки боковойдун желкесин бириктиребиз арткы деталь менен. Андан кийин эки боковойун бириктирип жеңин кадайбыз. Менин телефонум памяти жакшы кармай, толук жең бычуу эрежелерин кошуп тартып тиге албай калдым. Бул жең бычуу эрежеси буга чейинки видеолордо бар болчу, ошон үчүн жеңин бычпай эле сразу бычкандан кийин сразу тигип салдым. Мынакей манжетине ушундай өзүнүн материалынан манжет койдук. Мына тигиштери баары бирине тушма туш. Мына жеңге посадка берилди бизге бир аз мына жерине. Себеби биз посадка бербесек, фасон ошондой экен, сүрөттөгү фасон. Бул жер мына жакасын обработка кылганда өзүнүн материалынан эле койдук. Резинаны чоюп тигебиз дагы, мынау жери как резинага окшоп калат. Жакабыз ушинтип обработка болду. Бул жерде мен жанагы бычкан, мына колтукнасынан келген деталь бияка кетти. Буга мен материал улап туруп, чөнтөккө ылайыкташтырып материал уладым. Мындай айынан чөнтөк түштү. Анан бул жактын мына жеринде кыркылган жерге материал улап тиктим дагы, чөнтөк салып койдум. Бизде мындай чөнтөк болду. Өзүнчө бул дагы декоративный бир көрүнүш. Этектери мындай жоондукта бүгүлдү. Биз мына ичин ачабыз материалыбыздын. Мына ушинтип биздин көйнөгүбүз буйруса бүттү. Мен толук видеосун баарын эле көрсөттүм деп ойлойм. Бул жерден баласын эмизсе болот. Любой мамаша. Бул жагына сыдырыла турган болду. А бул жагы болсо желке жактан тартып, бул жакка каратып сыдырат. Мынакей ушинтип биздин двойкабыз даяр болду.